Арыбаңыздар, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биздин бүгүнкү меймандар Сталбек Дүйшалиев агай, кыргыз телекөрсөтүүсүнүн ардагерлеринин бири. Анан жубайы Жибаркул Шабнаналиева эже, кыргыз телевидениесинин диктору, алдагы ардагери. Бирок биз бүгүн телекөрсөтүү жөнүндө эмес, сиздердин үй бүлөгө байланыштуу, сиздердин үй бүлөңүздүн көп учурда мындай кайгылуу болгон тагдыры тууралуу. Сиздердин үй бүлөңүздүн ошол кайгылуу тагдыры бул бүтүндөй Кыргыз Республикасынын жана СССРдин бир тарыхый периодуна байланыштуу болгону экенин билебиз, чоң саясатка байланыштуу. Анын себеби мына Сталбек агай, сиздин атаңыз убагында Дүйшалиев Бекжан Дүйшалиев, Кыргызстандын, Кыргыз СССРнин министрлер кеңешинин, министрлер советинин төрагасынын орун басары, азыркыча айтканда вице-премьер, мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасы болгону, бир жаш болгонуна карабай, абдан жогорку кызматтарды иштеп, ошол учурдагы саясий репрессиялардын курмандыгы болгонун билебиз, 60-жылдардын башында. Көпчүлүккө мына кийин гана белгилүү боло баштады, бул баягы трикотажниктердин иши, көмүскөдө иштеген цеховиктердин иши деген менен белгилүү болду. Бирок ал иш кайра карап чыкканда көптөгөн адамдар ак жеринен айыпсыз жазаланып, сиздин атаңыз болсо мына мыйзамга каршы болсо дагы, мыйзамга ага жол бербесе дагы атууга кетип өлүм жазасына тартылганын билебиз да, сиздин атаң Бекжан Дүйшалиев. Сталбек ага айтып берсеңиз, ушул кандайча болуп калды? Эмне себептен ошондо кандай жагдайлар болду эле ошондо? Сиз мына баласы катары бир 12-11 жашта экенсиз, ошондо. Туура айтасың, жанагы бул тарыхты мен өмүр бою ушуну ойлонгом да. Өзүм журналист болгондо дагы изилдеп мындай иштегем да. Мындай жолукканда, көп кишилер менен сүйлөшкөндө ошону көп маалымат алдым да. Анан жашыраак болгондо андай телевидение иштей электе мен анын мындай внимание көп кылбай эле тартпай жазбай калдым да. Көп кишилер айтчу, жолуккан кишилер, тааныбаган кишилер айтчу, сен баң жөн эле кетти деп. Мен ошо айыпсыз, айыпсыз кетти, ал мындай жакшы киши болчу, катуу белгилүү экономист болчу, элге канча, өкмөткө канча жасады деп. Чын эле анын мен карасам, ошо Разак 16 жыл иштесе, Дүйшалиев дагы почти что ошондой 16 жыл иштептир да. Только жана окууга кеткенде, ошо иштеп алыптыр. Разак келгенде бияка ал согуштан келип, көлдө, караколдо обкомго иштейт. Сиздин атаңыз. Обкомго иштегенде анан Разак эмеге Ленинградка жиберип, окутуп, ал с отличием бүтүп, бияка кайра келет, анан Ошко жиберет, жанагы облсполкомго иштетип, зам облфо, зам пред облсполком болот. Анда Ош 3 областын биригип Ош болчу да, бир область болчу ошондо. Баткен, Жалал Абад, Ош бир область болчу. Бир область болчу, да. Ошондо депутат болуп областной советке, андан кийин 3 жыл иштеп, тиякта анан 51-жылы Разактын буйругу менен министр болуп калат. Анда 31 жашта. 51-жылы окшойт. 51-жылы. Эмненин министри? Министерство местной промышленности, андан кийин Министерство промстройматериалов деген болот, курулуш боюнча, материал боюнча министр болот ошо. Андан кийин министр топливный промышленность болуп калат. Как азыр министр энергетика болуп калат да. Анан ошондо депутат шайланат, депутат болуп шайланат, ошондой тартип болчу ошондо. Ага чейин мен айтпай калдым, как раз ошо Разак бияка келгенче, обкомго иштегенче согушка катышат. Именно 41-жылы түптө райком комсомол болуп иштеп атканда, аны армия чакыргандан кийин эмеге ал уже билими бар болчу, ал финансовый техникум бүтүп, офицер болгон турбайбы согушта? Анан да ускоренный курсы деп Ошто ачылат экен, ошого декабрда жиберет. Анан жарым жылдан кийин бүтүп туруп Сталинградка жиберет.
Сталинградский битвада катышканда январда госпитальга түшүп калат. 43-жылы. Да, документ бар, ошо справка бар, что 43-чү еще битва аягына чейин Февралда өткөндө ал. госпитальга түшүп калат. Госпитальда где-то 2 ай жатат, 2,5 ай жатат госпитальда. Андан кийин уже демобилизация чыгат. Ошондо каракол келди, караколдо иштеп калат. Анан Разаков ошо 31 жашында аны билимдүү болгон үчүн, согушка каткан үчүн анан ошо министр болуп коет 31 жашында. Ошондо көп жумуш жасалган да. Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнча. 60-61 жылдары 60 ошол учурга карата сиздин атаңыз мына министр болуп, бир нече министрлик жетекчилик кызматтарды ээлеп келип, акыры министрлер советинин өкмөттүн төрагасынын орун басары болуп калды, вице-премьер-министр болуп. Бир эле учурда мамлекеттик пландоо комитети ал убакта госплан деп койчу, госпландын төрагасы болуп турган экен 60-жылдардын башына карата, ошол учурга карата. Развития народного хозяйства республики выступил председатель Госплана Дюшалиев. Анан кийин эле айыптоолор башталыптыр. Мына Бишкек ошол учурда Фрунзе шаарында, Аламедин фабрикасында, Аламединде дагы бир топ жерлерде көмүскө жашыруун трикотаждык цехтер иштеп, баягы Батыш Украина жана Украинадан согуш учурунда качып келген баягы еврей улутундагы көмүскө ишкерлер ошол көмүскө мамлекеттен тышкары, мамлекет билбеген мындай трикотаждык кийим-кече продукция чыгарып аткан. Ошол ал тууралуу биз бул жерде маек кылганбыз, башка бир адистер менен дагы. Ошолорду калкалап жашырган, ошолордон акча алып турган деп күнөөлөнүп соттолуп турат, сиздин атаңыз. Андан башка дагы мындай көпчүлүккө белгисиз болгон кайсы мындай детальдарды айтып берет элеңиз? Ошол ишке байланыштуу, трикотажниктердин ишине байланыштуу сиздин атаңыз жабыркаган иште. Мен ошо өзүм дагы телевидение иштегенден кийин, анан жетекчи болуп иштегенден кийин мен аны тоже көп изилдедим. Анан менде бир суроо пайда болду да. Мен ошо кечирсең, мен сага ошо суроону берип көрөйүн. Биз сүйлөшкөн жокпуз. Ошо трикотажный фабрика, Аламединский трикотажный фабрика каякта? Мага айтып бересиз? Мен как ведущий сен. Эми Аламедин азыркы учурдагы бана Аламедин Бишкектин жанындагы Аламедин айылында го эмес, село Аламедин деп жүрөбүз. Ал жерге кийин мындай байпакта окуган бир ишкана курулуп калды. Эгерде жаңылбасам, мен билгенде. Вот жаңылып атасың. Анткени эч ким билбейт. Мен ал учурда болгон эмес андай фабрика. Бул жана токулган фабрика болуп атат да, токулган. Токулган кийимдерди чыгарган фабрика. Токулган, это как шито ак жип менен токулган фабрика да. Мындай айтса болот. Ойдон чыгарылган. Ал фабриканы мындай болот. Ал жанагы Сталин убагында Сталин өзү частный эмелерге менчик өндүрүшкө уруксат берген. Артелдер болгон, Артелдер, кооператив деген булар. Чакан бирок, чакан гана. Чакан кичинекей ошол артел. Анан Хрущев келгенден кийин бизде менчик болбойт, бизде только социализм, бизде өкмөттүк болуш керек деп. Ал артелди фабрика деп коет. Ал фабрика Москвадан ойлойт окшойт, тиги фабрика болсо 10 миң иштейт, там жанагы 40 лет конвойный суконный комбинат, 40 лет чоң ишкана 5 миң, 10 миң иштеген кишилерди ойлойт окшойт. А там фабриканын бир цехинде канча киши иштейт? Бир, может быть, 20 киши иштейт, билбейм. Анан жанагы хищение урдалган боюнча бир эмеде күнөөсү бир гаражга бир станок коюп, ошол жакта бирдеме кездеме чыгарат имиш да. Мүмкүн ошондой болгон. Бирок ал масштабы карагалачы. Ошол фабрика үчүн 30 киши. Анын ичинде 9 прокурор, жанагы сот иштегендер 9 киши атууга кесилет. Барды кошулуп 30 киши. Анан репрессия болгондор, жанагы түрмөгө камалгандар там 100дөн өтө киши болуп калат. Миңдеген киши репрессия болот. Жумуштан айдалып, партиядан айдалып, жаманаттуу болуп атат, репрессия болуп калат. Эсептегилечи. Бир кайсы какой-то бир фабриканы эч ким билбеген фабрика. Например, фабриканы айтсаң, бар айтат 40 лет октября деп айтат. Ал чоң фабрика, ал как раз Разаков абагында курулган фабрика. 57-жылы 40 лет болуп атпайбы? Ооба. Ал чын эле чоң. А бул фабриканы эч ким билбейт. Атокторду иштеткен. Да, а мен өзүм ошондой өткөндөн кийин өзүм ойлодум. Телевидение иштегенде бир камера алып туруп мен барып тартайынчы деп.
ойлодум. Анан звонить еттим. Телефондон араң таптым. Справочникте да жоқ. Азыр GPS-те барбы ал фабрика? Кийин дагы 80-70 жылдарда кандай фабрика болгон эмес, алюминий фабрикасы деген. Мүмкүн азыр бардыр эте. Азыр мен ойлодум, азыр жанагы бир көчөнү эте ойлодум, бир уже курулуп, ишни чоңоюп бир фабрика бар. Бирок ошол убакта эч ким билбеген фабрика экен да. Анан бияктан просто тиги бияктагылар менен эте бияқта да агенттер бар да. Ошол давайте ушул фабриканы жанагы Польшадан, Гитлерден качкан кишилерди пайдаланып, алар бай кишилер болчу да. Еврей улутундагы Польшадан, Батыш Украинадан качып келген еврей улутундагы качкындар. Да, алар качкындар бияка жана Украинада немистер Украина басып алгандан кийин алар Украинадан, Польшадан качатты бияка. Алар акчалуу кишилер. Анан ойлойт, эми бир жака иштеш керек да. Ошол бир фабриканы таап алып, артельди таап, ошо иштетип аткан ошолор да. Аны аларды камагандан кийин аларда мүмкүн этет өздөрүнүн жанагы алтындар, акчалар чыгат. Алар частный өмүр бою частныйда иштегендер да. Анан алар болот, абдан амалкер, тапкыч калк болот эмеспи? Да, тапкыч да. Анан тиги аларды муну биякта бизди урдап атат, Кыргызстандын баарын урдап атат, алтын баарын урдап алды дегендей болуп атат. Аны Дюшалевке кантип эметет, жабыштырат. Анткени эми үчүн именно Дюшалевке өтө көп болуп, алар тиги Разаковду камайбыз деп атабыз деген күч болгон да. Бирок чыкпай калды ал. Дюшалев эми үчүн жаман Разаковду мындай эметет, биздин Кыргызстанга тийген боюнча, это маселе боюнча болуп калды. Анткени биздин 58-жылы как раз совпадение болуп атат. 58-жылы көп мындай чечим алат да, Разаков убагында. И как раз госплан ошого основной болот да, это кыргыз тилди окутканга, анан кыргыз мектепти салганга, анан бекер тамак бергенге биринчи союз боюнча биринчи биздикилер чыгарганда. Даже мындай деталь бар, жанагы нанды столовый кафелерде ресторан нанды бекер берчи. Допустим, акчасы жок киши же мындай нанды чай менен ичсең, чайды төлөйсүң, нанга төлөбөйсүң. Кыргызстанда ошондой болуп калган. Ошондой болгон. Анан Разак түшүргөндөн кийин Дюшалев камаганда буквально бир күндө эле, бир жумадан кийин кыргыз тилди жапты. Эми үчүн кыргыз тилде анан 30-40 жылдан кийин кайра эгемендик болгондон кийин кыргыз тил киргизбеди опять. 50 жылдардын аягына карата, 60 жылдардын башына карата Исхак Разаков, эгер жаңылбасам, Сталин дайындапкан кадрлардын акыркылары болгон. Эң акыркысы республиканы жетектегенде Сталиндик кадр болгон. Хрущев болсо, мына 20-съезден кийин 56-жылы болгон. Ошол бүт өлкөнү Сталиндик кадрлардан, Москвадан баштап, ар бир республикадагы чоң жетектөөчү кызматтагы Сталиндик кадрлардын баарынан арыла баштаган. Аларды кызматтан кетирип, жазалап атканын жазалап. Ошол учурга 60-61 жылга карата ошондо Кыргызстандын гана жетекчиси Исхак Разаков ошо Сталин дайындаган кадрлар акыркы болуп калат. Разаковду кызматтан кетирүү үчүн ага бир каршы мындай аны каралаган, аны жаманатты кылган бир мындай негиз керек болгон. Компромат деп коебуз азыркы тил менен айтканда. Ал эми Разаков таянган, ишенген адамдардын бири сиздин атаңыз Бекжан Дүйшалиев, вице-премьер, госпландын жетекчиси болгон. Ошол Разаковго каршы багытталган компаниянын курмандыктарынын бири болгон сиздин атаңыз болуп атат ошондо. Кандайча ал жанагы көмүскөдөгү жашыруун, мына жумуштуусу менен бүткөндөн кийин жашыруун 1-2 станок болобу, 5 станок болобу, жанагы арткан, өндүштөн арткан жиптери, сырье, ошол баягы отходдор деп коет орусча. Ошолордон иштетип бир буюм, кофта, бирдеке чыгарчу экен да. Ошолорду калкалап жаап жашырып, алардан акчасын да алып турган деп сиздин атаңыз Бекжан Дүйшалиев айыпталып отурбайбы? Алар баары ошо айып болуп калды. Баары алар өзүнүн акчасына ошо жана жип болобу, же кебес болобу, алар өздөрү сатып алган да өзүнүн акчасына. Өзүнүн сатып алып, өздөрү чыгарган. Алардын
деле мындай катуу деле күнөөсү жок. Ал элден эчтеке урдаган жок, өздөрү чыгарган. Элден да, мамлекеттен да урдаган эмес. Азыр аларды бизнесмен деп аташмак. Алар тоже ошондой косвенно бияктан изучуу көтөргөн үчүн, чтобы создать мындай ишти мындай чоңойтуп, мындай зыянды көбүртүп жабыртып. Да, ошону жасаган. Ошон мен мисал айтып атпаймынбы? Жанагы мындай кенедей фабриканы тияктан ушу жеткиди да мындай чоң эме урдап атат, баарын тең урдап атат деген. Чаканный бир цех болгон экен да чынында ооба. Фабрика эмес бир. Өнөр жайларды курган киши да биздин кайнак. Алар айтылбайт. Вот 10 жыл иштегенде, 10 жыл иштегенде ежегодный экономика өсүшү 14% болчу. 10-14%. Ошо развахты кетиргенден кийин бул иш уланып кетти. Анан 1,5 жыл следствиясы болду. Анан 1,5 жылда араң бир 5-6 миң рубль жанагы кишилерди, жанагы качкындарды, байкуштарды биякта иштеп аткан ошолорду алдап, Цехтерди, жашыруун цехтерди иштеткен адамдардан коркутуп көрсөтмө алышкан. Да. Аларды ошо Дюшалевке показания бергиле. Анан жеңилдетип мындай алдап, мындай менен показания бердири да. Биз болдук, биз бердик дегенде. Анан алар Дюшалевке пара берген имиш. Да, потому что ал соттон айтканда, мен буларды тааныбайм. Мага мен көчөдөн жолуккан жокмун. Мен үйүмө келген жок. Же аларда же датасы жок болсо, же кайсы эме келген үйүн жанагы бир эмеси жок, изи жок. Мен, например, биз окутуучу болгонбуз. Бизге андай кишилер келген жок. Мен, например, билем да. Анан аларды ошо 5-6 миң рубльге ошо алдап сүлөтүп, анан буларды атоого кескенде, кечиресиз, ошол адамдар соттолуп аткан жана жашыруун цех иштеткен адамдар сиздин атаңызга Бекжан Дүйшөлиевке 5-6 миң рубль пара берген деп көрсөтмө алып атат ошолордон коркутуп. Алар ошондо ооба биз бергенбиз деп айтып чыкты, бирок айтып чыгат. Бирок чынында далил жок. Жок. Эч кандай. Мен деги ошо ишти окудум да эмеден, архивден окудум. Бир эме жок. Жанагы юридический доказательство терминде эчтеке жок. Просто күнүгө следователь чакырат, сурайт, тигин тааныйсыңарбы, тиги бардыңарбы, тиги алдыңарбы, айтат, жок, көрүн жокмун. Бир жумадан кийин башка тергөөчү келет, ал дагы ошо суроону. Ошо көбөйтүп эле моундай папкалар көбөйтөр, аны окуганда бир окуганда толку нет, эчтеке жок. Эчтеке жок. Просто көбөйтүп эле, анан 5-6 рубль үчүн эметти, показания алдап алды, бирок аларды атоого кескенде, жанагы показания берген байкуштарды, алар атоого кескенде алар отказ бербедиби? Отказ бергенде все равно аларды атып салды. Ага чейин эгерде ушундай Дүйшөлиевке каршы көрсөтмө берсеңер, силер атылбайсыңар, жөн гана мындай түрмөгө кесилесиңер деген. Бирок алдап көрсөтмө алгандан кийин кайта атууга буйруп койдуларды. Алар эми 1,5 жылдын ичинде ошо алдады да мындай Дүйшөлиевке показания берсе, сразу жеңилдик болуп, алар жакшы көрүнүп, добрый следователь, злой следователь жасап политиканы. 1,5 жылдын ичинде 5-6 рубль тапса эмне болот? 5-6 миң. Үйдүн ичинде да эчтеке жок, ошончо бир 5-6 миңдеги эле акча болгон. Ошондо чын деле мына өкмөттөгү экинчи адам, республикадагы экинчи, үчүнчү адамдардын үй бүлөсүнө келин болуп келгенде чын деле мындай чоң байлыкты көрө алдыңызбы? Ошончо мына кандай абалда эле ошондой үй бүлө? Эми бул үй бүлөгө абдан баягы кыргызда айтат го, эми баягы тарых такталмайынча келечек даңкталбайт деп. Бул үй бүлөлүк трагедия чынында. Бир адамдын ичинде канча балдар, үй бүлөлөр ошо жабыр тартылган. Мен барганда бул маселе көтөрүлгөн эмес, жабык түрүндө болгон. Советтер Союзу бар болчу. Анда Советтер Союзунда. Анан кийин эле баягы эгемендүүлүк алгандан кийин эле бизде баягы кайнатабыз жөнүндө жазыла баштаптыр, айтыла баштаптыр. Эми баягы эл менен башталат да. Ошондо баласына да эчтеке деп айткан эмес. Бирок мен атам өзү билишкен. Эми мындай айтканда кайрылып кетейин, мен өзүмдүн да бизде турмушта кызыкта чоң атабыз Украинага айдалып, байманап деп, аяктан атылып кеткен киши экен. Мен да ушу атам да ушундай эмеге тартылды да.
Мен баягы мектепте окуп жүргөндө эле айтылчу да айылда. Булар Украинага барып келгенде эле папама көп атабызга жабышып калышчу да. Мындай 2-3 жолу институтка өтөт. Биринчи курс юрфакта окуп атат. Аны билип калат, Украинага барып келди деген, ата-энеси айдалган дегенде Кулакка тартылгандар турбайбы? Кулакка тартылган киши. Бирок МВДде иштеген, подполковник ишкен, Бишкекте иштеп турган киши, ушундай айдалган киши экен. Анан ошо айтып атпайм, бул баягы атам ошо турмушту көрүп калганбы, мынтип айтчу да. Өзүнүн жерин таптыр. Эми баягы биз Кайынжурт ауылында кайненем жактан Темировка, Чолпон атадан. Украина тоже айдалган, ошон үчүн айтып атат. Мен папам менен кайненем бир отурган киши экен да. Украинада бир жанагы Херсонская область. Сиздин ата-энеңиздер ошол саясий репрессиянын өткөн адамдар. Репрессиянын курмандыктары. Курмандыктары буларда. Анан мен ошо атам айтчу да, өз жерин тап. Биз тайеке жагын эле карап калганбыз да. 34 жыл Кайынжурт келбей калган экен, байланышып. Эми баягы атылып кеткенден кийин алар да коркуп да. Аларга да көп бут тосуулар. Аларда эме болгон, Талды суу түп район экен. Анан мен баягы командировка баратып ойлодум, папам айткан, балаң келечегин ойло. Өзүнүн жерин тап деди да. Анан мен командировка барып, ошол жактан туугандарды таптым. Бизде жана кызык болот. Биз бир жол мен үйүнө барам дейм. Малтабарга. Карабалтага. Анан альбомду карасам бир что-то тааныш сүрөт көрүнөт мага. Тааныш адам. История одной фотографии. Бизде анан мен үйгө барып туруп ошол сүрөттү издедим, таптым. Бир сүрөт экен. Согуштан мурда Украина түшкөн сүрөт, жанагы школа интернат окуп аткан сүрөттү атасы менен менин апам бир сүрөттө түшүп атат. Сиздин апаңыз дагы ошол кулакка тартылгандардын кызы болгон, э? 28-жылы алар жанагы токтом чыгарат да, что о переселении кулаков. Оренбургка, анан Украинага айдалган. Анан Украинага жанагы Херсонская айдалат 28 жылы таятам. Тайны менен кошо 8 бала менен. Ал Асанкул Жумакматов. Асанкан Жумакматов. Там отдельная история. Жанкарачевтер, Чормонов биздин тайке ошо мугалим болгон экен, 1-2 жаш эле улуу. Ошентип айтып атпайм, биздин Кайынжурттун тамашасы болуп атат да, мындай бир жагынан караганда. Бул үй бүлөлүк трагедия. Самое интересное, что жанагы биз айтпадык беле, там жанагы министр койду. Анан министр койгондон кийин бияктан эме жазат, арыз жазат. Анонимный жарганда мен аны көрдүм, арыздарды. Текшерет. Алар айтат, что Дюшалиев мындай алдысыдан болот, аны агасы иштейт биякта, иниси дагы биякта бар, атасы колхозчу, апасы дагы колхозчу. Бирок аялын билбейбиз, аялы уктук, что Украина айдалган деп. Мен апам жазат. Ошондо катуу текшертип, ушуну түшүрөбүз деп, аялы кулак деп, кулактын баласы деп. Ошондой аракет болгон да. Ошол сүргүнгө айдалган, кулакка тартылгандар өзүнчө бир мындай ачыл элек бир маалыматтык бир кен да. Аны тууралуу буйруса сөз кыларбыз. Сиздин атаңыздар Бекжан Дүйшелиевдин тагдырына кайтып келсек, ошентип ага каршы 5-6 миң рубль пара алган деп жалган жала жаап соттошту. Анан бул ишти дагы биз изилдегенбиз да өзүбүзчө мындай ачык булактар боюнча. Сиздин атаңыз мейли айыпталыптыр, жалган жала менен айыпталып, бирок согуштун ардагери катары, согушка катышкан адам катары өлүм жазасынан куткарылып, ал түрмөгө кесилиш керек болчу экен да. Анткени ошол 40-50 адам ушул иш боюнча соттолуп жатканда, ал тургай ошол жана цехти иштеткендер дегендердин башка жанагы прокурор, милиция, сот кызматкерлери да соттолуп жатпайбы? Ошолордун арасынан согушка катышкандарды өлүм жазасын башка жазага алмаштырып, 10-15 жылга кесилген экен. Сиздин атаңыз дагы ошол эреже менен өлүм жазасына буйрулса дагы анын жазасы алмаштырылыш керек болчу, түрмөгө. Бирок жалаң гана сиздин атаңыз атылып кетиптир ардагерлердин ичинен. Ошого карап аттырып жиберишиптир да. Алар
ошо делода окугамыз, мен агам тирүү болгондо ошо документация көп тапканда, ал жанагы сот жанагы эме бар эмеспи, жазат го, такой-то фамилиясы мындай, иштеген мындай, ал эчтеке жазбайт. Что депутат болгонун жазбайт, тияка согуштун катышканын эчтеке жазбайт, канча орден эмесин, коммунист болгонун дагы жазбайт. Дюшалиевди жазат, бывший председатель Госплана, председатель комитета по материальному. Все. Эчтеке жазбайт тияка. А сот аны карайт да. Сот раз тияка жазылбаса, получается, фактически его лишили все это. Согушка катышканын сотко көрсөтпөй коюшкандагы ал атууга кетип калат. Сотто жок эчтеке. Даже таки адвокат деле жок получается. Адвокат барын камап, коркутуп айдап ийген да тияктан это. Ошентип кайсы жылы кайсы айда атылып кетип атат сиздин атаңыз? 61-жылы как раз апрелде камалат, анан июньда 62 жылы 1962 жылы сот болот. Ошондо атууга келсет, бирок там экинчи даже вариант болгон. Эгер алар мен делону окуганда мен көрүп калдым, Москвадан уже атууга кеткенден кийин уже кызы кетип калды уже. Разак түшүрдү да. Ооба. Булар уже Бул ишке кызыкпай калышкан. Да, толкунду трикотажный иши жок болуп калды уже. Все, максат жетти да. Разак айдалды. Алынды. Түшүрдү, командасын баарын түшүрдү. Анан Дюшалиевди эмеге жазыптыр, на усмотрение Кыргызстан усмотрениясы, ЦК усмотрениясы. Өзлөрү чечсин деп, атабы жатпай деп. Бирок биздикилер унчукпай коет. Душман, ички душмандарда. Эмне үчүн унчукпайт? Потому что эгер аны өлтүрбөсө, бияктагылар ишкин баарын айдайт эле дияктан. Анткени баягы жалган тутокулган, жалган жалаанын баары сыртка чыкмакта. Анткени булар эми биякта ошо переворот жасап атпайбы? Алар жанагы Разак команданы баарын жоготуп атпайбы? Если мисалы, например, Разаков иштеп атканда, ошондо коммунисттен тартип болчу да, кадр тартип катуу болчу да. Разактын ордуна Казакбаев болуш керек болчу да. Анын ордуна. Ким болуш керек? Разаков кеткенден кийин Казакбаев деген секретарь ЦК, председатель Верховного Совета болуп иштеген, ошол болуш керек болчу да, Разактын ордуна. Аны Казакбаевди койгон жок да. Казакбаев дейсизби? Казакбаев. Алда атылып кетти. Казакбаев биздин кошуна болчу. Аты ким? Казакбаев? Абдужапар беле, Абдужапар Казакбаев. Кийинки мындай ранг боюнча ошол дайындалыш керек болчу, э? Бирок ада жазаланып кетти алдагы. Ал ошо мен ошо айтпай калып турмун, ошо 58-жылы ЦК КПСС токтом чыгарат. О недостатках партийной организации Кыргызстана деп. Ошондо биринчи Разаковду жамандайт, экинчи Дюшалиевди жамандайт. Менин атамда, потом Казакбаевди, анан Абдыкулов. Казакбаев ошону секретарь ЦККП Киргизии по идеологии. Ошону жамандайт, что идеологияны жаман көрүп атат деп. Анан Абдыкулов деген ал биринчи секретарь, Ош обком биринчи секретарь болчу. Андагы чүрүп туруп, төртөөнү тең биринчи түшүрөт да. Казакбаевди не то что преемник болбой, но вообще совсем түшүрүп салат. Абдыкуловду тоже там бир жака айдап ийет там это. А Казакбаевди анан неудачная операция болуп каза болду. 1-2 жылдан кийин. Дагы бир тактап кете турган маселе, кийин көп бир топ жыл өткөндөн кийин, мына 90-жылдары сиздердин үй бүлөңүз, бир туугандарыңыз, агаларыңыз ошол атаңыздардын атаңызга тагылган айыптарды жокко чыгарып, сотко берип, актоо аракеттерин атаңызда көргөн экен да, бирок эч кандай мындай көңүл бурулган эмес дейт, э? Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин 90-жылдары. Москвадан келген да. Ал жанагы Акаев президент болгондон кийин ал указдар чыгарат. Биринчи указ ошо жанагы элге ушундай айтат, эме боюнча, демократия боюнча да указдар чыгат. Анан экинчи указ чыгат, репрессированный боюнча приказ акталсын деп баары тең. Репрессия болгондор. Биз ошо указды, экинчи указын уккандан кийин биз ошо эметип калдык. Сүйүнөсүңөр да албетте. Сүйүнүп калдык, бүттү деп.
Биз эчтеке эметкен жокпуз. Репрессия болду, эми акталды деген болду. Оказывается, бияктан бизге эчтеке айтпай, бир жанагы сот өзүнчө бизди чакырбай эле, жанагы прокуратура жазып берет, күнөөсү жок, акталсын деп жазып берет. Ошо боюнча сот аны калтырып коет кайра. Ошо мурунку эми күчүндө калтырып коет. Күчүндө калтырып койду. Калтырып бизге эчтеке айтпайт. Анан окуя ошондон башталып атпайбы? Анткени юристтер эми билет, что арызды третьим лицам, үчүнчү кишилер жазбаш керек, кабыл албаш керек аны. Только пострадавший, ошол эмелерди арызды караш керек деген мыйзам бар да, юристтер билет, прокуратура, соттор. Ал бизге эчтеке айтпай жасап атпайбы? А тияка жанагы Нанаев деген элчи болчу Москвада, ошол жазат. То Дюшалиевди туура эмес аталды, ал күнөөсү жок. Прокуратура жазат, китептер чыгат. Тиги сот карабайт аны. Биз эми кайрылсак, бизди да карабайт. Эмнеге? Алар жанагы мен юрист эмесмин, бирок мен түшүнгөнүм боюнча жана Конституция поправка жасалат экен да. Конституция бар жазып турат, что биз эми сотко кайрылсак, бизди сот кабыл алыш керек, сот болуш керек деп. А поправка жасайт экен, что сотко кайрылсаң, соттун мурда кайрылганча эмеге УКМКга кайрылыш керексиң, же прокуратура кайрылыш керексиң, же билбейм. Короче говоря, друг другу эметет. Бюрократия экен да. Бюрократия. Тияктан КГБшник жазбады беле. Ошону ошо туруп айтып берсеңиз, ушул ишти убагында тергеген, Москвадагы КГБда иштеген, ошол учурдагы ошол чынында кийин көрсөтмөсүн өзгөртүп, чынында Дүйшөлиев, Сталбек, Бекжан Дүйшөлиевдин эч кандай күнөөсү жок. Ошол тергөө тобуна катышкан КГБнын кызматкери ошондо кийин айтып чыккан дейт. Ошол тууралуу айтып берсеңиз кыскача. Николай Иванович Рыжков деген Москвадан, уже ветеран, пенсияда ветеран, ал арыз жазат Акаевке. Через элчилиги, Москвада элчи Ахмадбек Нанаев деген киши болгон. Мен аны тааныгам, еще заводдо иштегенден бери таанычмын. Коммунист болуп, секретарь, по-моему, райком болгон. Белгилүү адам. Белгилүү адам. Анан ошол менде ал кат бар, мен агам берген ошол катты. Ал Акаевке жазат. Ушундай деп. Полковник КГБ, мурунку полковник, куратор по Средней Азии, Москвадагы. Ал бияка келип сотту мен катыштым. Сиздин атаңыз соттолуп атканда. Да, ал ошол анда полковник эмес, мүмкүн капитан болгон. Алар ошо мен катышкам, ошо күнөөсү жок кетти деп, ал кайрылып атпайбы. Биз билбейбиз аны. Биз уккан жокпуз. Биз анан уже барып бүткөндөн кийин бизге туугандар айтып атпайбы. Салиев деген помощник болгон, элчиликте иштеген. Ал түптөн болот. Ошолор айтты. Ай моундай биз кат жаздык эле, эмне болду деп. Биз биринчи угуп атабыз аны. Иш соттун жасаган эмне. А сот жанагы прокуратура Акаев берет, жанагы виза берет. Карап эметкиле деп. Прокуратура эметет, Дюшалиев акталсын деп, анын күнөөсү жок. Жанагы канча рубль, 6000 рубль үчүн кетти деп, анын эчтеке жок болчу деп. Акчаны хищение катышкан жок. Yani эчтеке жок болчу. Натыйжа эмне болду ошондо натыйжада? А сот аны калтырып атпайбы. Мурунку соттун чечими калтырып атпайбы. Ошол жанагы куратор, КГБдан болгон куратордун көрсөтмөсүнө дагы жардам бере алган жок демек. Бирини жок. Алар ошо атайын жасалма болуп атпайбы. Ошон үчүн сот до сих пор мында согушуп атпайбыз. Эл биз эмес, эл баары согушуп атат. 60 жыл мурдагы. Ал сот жанагы иштеген соттор ошо чечим чыгарат. Алар $200,000 алып аткан соттор да. Мен фамилия айтпай эле коеюн. Эмнеге ал ким $200,000 деп түшүнүшүк болуп калды, кандайча, кимден алат? Ал ошол убакта ошондой соттор иштеп аткан да. Мындай сиздин атаңыздын ишине байланыштуу биздин атаңыз кечиресиз анда.
алар паракор судьялар дейсиз, паракор башка судьялар. эмелерден иштен акча алып атпайбы, биякта бекер иш, Пайда көрбөйт. жок. Сиздин атаңыздын ишин көрүп карап чыгуу, кайрадан карап чыгуу алар үчүн пайдасыз, Пайдасы акча жок. түшпөйт. Анан- Ошентип айттыңыз, Анан соттун эмеси жана конституция алганда эмеси легитимности жок болуп, алар өзү каякта иштеген өзүлөрү билбей калышты. Анан айдабай быстро муну жаап коелу деп эле эметип коет да. Абдан көп бет дейт, ал өзүнчө бир китеп дейт. Аны ким карап, ким аны иштейт? көптөгөн томдон турган иш. Ага эч ким барбайт ага. Эч ким кызыктар эмес, эч кимге кызык эмес, ошон үчүн сиздин атаңыздын иши кайрадан каралбай жаткан экен да. Бирок ал киши кандидаттык китебинде жазган экен. Кийин дагы жактай калыптыр кайнатабыз. Ошо жанагы кайнатабызды отургузганда кайненебизди башка бир жандагы комнатага алып келип, бир күн кечке пытка жасашкан да. Суракашкан, ал кишини ыйлаткан, нервине тийген. Көрсөтмө бер деппи? Көрсөтмө бер деп. Бирок кайнатабыз чынында мойнуна алган эмес эч качан. Атылып кеткен. Ошол сиз эми ошол трагедиядан кийин мына Бекжан Дүйшөлиев атылып кеткенден кийин кандай абалда болгон? Ошо тууралуу айтып берсеңиз, үй бүлө кандай жашаган андан кийин? Анткени ал учурда чоң кызматтагылар жазаланса, алардын үй бүлө, балдарына чейин жапа чекчүдө да. Мага ошо өзү менен иштеген коллегалар болобу, көбүнүн баары эле айтып калчу да, силердин кайнатаңар ушундай атылып кетиптир, бай киши, байлыгы калды болуш керек, алтындары, бриллианттары калды деш керек. А чынында келгенде, биз келгенде, биз ошондо 4 бир тууган, 2 квартирадан кен үй талашып, комнаталар бир-бирден 2 бөлмө квартира. 3 комнатада 3 бир тууган турчубуз. Биз залда турабыз, бир бала менен. Кайным спальныйда бир кызы менен, кайным болсо үйлөнүп элек. Бир эме. Алар деле мындай ишенген жок, просто эле сөз да. Биз жанагы просто биз жашаганда особняк болчу да. Ал 5-6 комнат болчу этет. Хрущами 6 комнат, уже 5 комнат дегенде. Анан ошондагы тиги чийип, туура эмес чийип, ошондой чоң үйдө жашаган деп ошону күнөөлөгөн да. Бирок ал өзүнүкү эмес болчу да. Ооба. Кызматтык турак жай болгон, ооба. Кызмат боюнча. Бул эми Анан биз азыр мен эми үчүн бул маселени көтөрүп атам, потому что азыркы мен жаштарга мен ошо айтып атам да, ошондой кайталабасын деп атам да. Анткени таптаза иштеген кишини, бир сом албаган кишини мондай айтат, жасаса болот экен да. Мен ошо азыркы убакта тоже айтып атам. Азыр мындай айтат, $200 000, $500 000, $1 000 чейин ата күнөлөп атат, и что-то бары непонятный болуп атат. Мен ошого таң калдым. А 5 000 рубль алган, бир машинеге жетпей калган атып салды да. Эми алсачы, алганда эмес да, аны да алган эмес да, туурабы? Алган эмес дейм бул. Аны 5 000 өзүнүн үйдө 20 000 акча болчу, зарплатасы чоң болчу да. Ошол жана темага кайрып сөзгө кайрып кетсек, жазаланган, кечирип коесуздар. Мен угушум боюнча ушу кайнатабыз камалып атылып кеткенден кийин эми баласы ошондо жолдошум ошол убакта 10-догу мектептен, 6-мектептен окуудан чыгарып коет. Кайда окудуңуз анан кийин, мектептен чыгасыз болсо? Мен ошо 6-мектепте окугам, анан бир жолу мени эмеге чакырды жайында, каникул убагында. Завуч Анна Павловна деген болгон. Дүйшөлиев мени чакырды, за мной деди, анан мен бардым, анан мага жана учебный эмеси папкасы бар экен, жанагы учебный эме. Аны табелдерин менен характеристикасын мага берди. Жеке ишиңизди, делоңузду. Да, ошону мага берди. Ты, говорит, не на нашем участке, все, гет деди мен. Анан мен аны алып алдым. А биз как не на нашем участке, биздин терезеден мектеп көрүнүп турат. Биз башка участок болуп калды. Анан үйгө келдим. Ну анда мен Кичинекей болосуз. Бала, все, я же пацан все-таки. Анан келдим үйгө, мага айттым, ушундай деди. Анан деди, эмне кылабыз деди. Анан я говорю, мен башка мектепке каалаган жокмун барган. Мне обидно же, что мен жакшы көргөн классташтарым менен айрылып кетет. Анан автодорожный техникум мен тапшырдым. Автодорожный техникумга 4 экзамен 5ке бердим. Өттүм, тияктан с отличием бүттүм, аны ошо аны
Бияктан мени комсомолго алган жок, мектептен. Анан комсомолго техникум комсомолго алды. Ошо как будто мен уже адам катары болуп калдым. Апаңыздар ошол кандай абалда, кандай абалда десек, 4 бала менен калган киши. Ал убакта тиги кайнатабыз бар киште иштеп турганда окубай эле кой деген экен. Жаш 4 балалуу болсо деп. Ошол убакта кайныбыз болбой, баягы жемпетти бүтүп алган экен заочно. Сырттан окуп. Сырттан окуп. Анан кийин атылып кеткенден кийин 4 баланы багыш кыйын да. Эл айткандай байлыгы жок болсо, анан кийин жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген интернатка барып балдарды багып 4 баланы багыш керек да. Анан түнү менен баягы балдар оокат кылган экен, токуп, аны муну эметип сатып балдарга тамак. 4 эркек болгондо да кыздар жок. Ошентип баарын тең, 4-өн тең жогорку окуу жайына бутуна тургузуп, мен билгенде баардыгы окууларын да жакшы бүткөн, экономист экөө, кайнаган байкуш ушу кайнатабызды актайм, чуркайм деп отуруп каза болуп кетти. 45 жашында инибиз ушул партияга дагышкан жок. Өзү экономист жакшы адептүү бала эле, баары бир баягы бала ата үчүн жооп бербейт да. Бизде бирок башкача болуп калды да. Кайненеңиздер канча кийинки тагдыры качан ал өтүп кетти да алышы? Кайненебиз 50 жашында айыкпас оору менен ооруп каза болгон экен. 50 жашында. 50 жашында. Эми ал кишинин тагдырын айтып отурсаң абдан кыйын. Баягы балдары ошо өздөрү самостоятельно, өздөрү окуп, тарбиялап, азыр эми экөө калды. Бирөө ошо кайныбыз эрте каза болду. Кайнагабыз кетип калды. Эми жыйынтыктасак ушул маегибизди, акыркы аракеттерди, атаңызды актоо боюнча акыркы аракеттерди 90-жылдары көргөн экенсиздер да. Эми чарчап бүттүңүздөрбү, бул иш түңүлүп калдыңарбы же кандай бир үмүт калдыбы ошол атаңыздын ишин кайрадан карап чыгуу боюнча? Калды. Ал жанагы мен Калиева жогорку соттун болбоду төрагасы. Мен ошого акыркы жолу ошо мен сотко баргам, анан приемга жазылдым. Приемду күттүм, 1-2 ай күттүм го, күттүм до конца. Барып звонить этип, анан приемга приемдон мурда мен арыз жазып бергем да, анан мага тоже жанагы отписка кылып жооп берген да. Тиги бу деп. Жака кайрылууга, бияка кайрылууга, анан каралды, биздики билбейбиз деген да. Анан мен приемга Гүлбара Утюровнага бардым. Гүлбара Утюровна ал деле же артист, жакшы артистпи, же мындай жакшы кабыл алды. Мен айттым, силер эми Ленинградда бүтүп турсуңар, мен дагы Ленинградда бүткөм. Мен Ленинградда Акаев менен окугам, Ленинградтан 1-чи рейтинг студентин алгам, грамотам бар, Ленинградда повышенный стипендия алып жүргөм. Сиз дагы Ленинградда окуп турсуз десем, ал жакшы кабыл алды, анан өзүңөр түптөн болот экенсиз деп мен уже мындай кыргызчылыкты жакшы билбечүмүн да, бирок баягы билбесем дагы мен аракет кылдым, мындай болсо жер değişпес десем, ал дагы жакшы кылды. Анан Гүлбара Утюровна, сиз эми жакшылап карап койбойсуңарбы? Ана ал дагы мага айтты, мен ошо изилдейин, көрөйүнчү деп мен чын эле ишенип калдым. Анын аягында бирок мен айтып койдум, Гүлбара Утюровна, в историю можно войти, говорю, а можно вляпаться. Мен сиз ойлоп атам, силер историяда каласыңар деп. Мен жакшы жагынан айттым да. Анан кайра арыз жаздым, ишенип, бул дагы карап коет деп. Кайра жазсам, кайра ошондой жооп берди. Эски эле жооп берди. Эски жооп берди, биз уже жооп бердик эле, эмне дагы жооп беребиз дегенди айтты. Анан мен ошондо жаттым да, эми новые обстоятельства деп атпайбы, новые обстоятельства бияқта толтура. Анткени ал закон уже не действует, который атууга кеткен. Бизде атуу жок деген. Уже это основание новые обстоятельства. Анан бизди кыйноо жасаган, жанагы эмелерди жасаган. Анан көп эмелер бар да, тиякта это обстоятельства. Анан жанагы мен токтомду алып келдим да, случайно мен таап алдым. Токтом мурда, соттун мурда токтом алынган да, Москвадан, что жаман что Разаховду, Дюшалиевди казып ошо токтом абдан эме толчок берди да, что
алар уже мурда баарын айтат, жамандап уже бияка жиберген оперативный жумушчуларды ошон үчүн жиберип атпайбы, 25 целый ротаны жиберип атпайбы. Мен ошо обстоятельствонун баарын жазып бергем. Анан сот обязан биздин арыздын караганга. Биз эч ким караган жок. Биздин арыз боюнча эч ким караган жок. Канча жыл болду? Карабай атат да. Хищение государственного общественного имущества болгон эмес. Мамлекетке келген ущерб, упущенная выгода деп эсептелет. Ошо кезде деле биз ошентип айтчубуз. Менин оюмча Дүйшалиев Бекжандын иши кыскартылышы керек. Ал сөзсүз реабилитацияга жатат деп ойлойм. Күч бергени бизге академиктер болобу, кыргыз элинен бир аттуу баштуу кишилер көп эле билишет экен кайнатабызды. Ачык эле айтылып атат. Атаңар жөнүндө унутпагыла, актагыла дегендей деп көп сөз айтты. Дагы кийинки убактарда мына Советтер Союзунун баатыры, режиссер, артист Болот Шамшиев кайрылып, жолдошуңузду жолго тилейм, ушу кандай деп анан жолугушум эткенде, баягы ал киши биздин кайнатабыз жөнүндө көп нерселерди окуп билген экен. Мына эсимде деген китебинде да презентациясында катышып калдык. Ошондо айтты, эмне үчүн сиздер ушу атаңыздар жөнүндө көп мындай барып, чындыкка такабайсыңарбы дегендей деп баягы. Анан ал киши өзү китеп жазып, ушу кайнатабыз жөнүндө кино тартам деген ою бар экен. Ушу өлөр алдында октябрь айында Түп районун кыдырды, каякта аттуу кишилер, кайнатабызды билген кишилерге мындай. Анан Талды суу жерине барып, ушундай жашаган илгерки уктагы үйлөрүн баарын карап, ушундай таң калып, тинтип, жакшы ойдо келип, жакшы бир фильм тартам, тарыхый деген бир жакшы ой бар эле, бирок ага жетпей. Тилекке каршы эме. Тилекке каршы бизге да ушундай жаман кайгырдык ал киши. Сиздерге рахмат. Бул менимче бул жеке сиздин үй бүлөңүздөрдүн трагедиясы, окуясы болсо дагы бул Кыргызстандагы болобу, башка өлкөлөрдө болобу, көптөгөн үй бүлөлөрдүн тагдыры, жалпы өлкөбүздүн, биздин тагдыры болуш керек. Анткени чын эле буга ошол тарыхыбызды өткөнгө жакшы туура баа бербесек, келечекте ушун абдан келечегибиз күмөн болоорун мына сиздин үй бүлөнүн жеке окуясы, тагдыры да ошону сүрөттөп турат дейм. Сиздин ошол аракеттериңиздер оңунан чыгып, өз максатыңыздарга жетип, сиздин ошол мээнетиңиздер акталып, жанып, ошол чын эле күнөөсүздөр акталуусун каалайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Узун өмүр, ден соолук каалайм сиздерге. Рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah